именно ушу телевидение келгенден кийин анан сиз уже стоп койдуңуз. Сатайын кылган жок. Свет өчсө суу жок. Биздин ошо оборудованиянын баары эски экен, ошо сбой кылып баштаптыр. Почему по 10 раз мы звоним? 10. Оңой эмес да, баарын кыдырып, ар бир опораны, ар бир эмен зынды карап. Барсак аларда свет өчүрүлгөн экен. Эч кимиси билбейт экен. Илгерки жашоого кирип атабыз, самор жагабыз, свечкалар менен отурабыз. Холодильник күйүп кетти. Ошондо болсо ким жок берет? Сот чечим чыгарган болсо, оборудование күйүп кеткен болсо, ал төлөнөт. Ну вы посмотрите, сколько людей. Наверное, если бы вы меры принимали, столько бы людей не собралось, не было бы проблем у людей. Мен түнкүсүн дагы туруп сүт жылыткан маалда свети жок. Өчсө алардыкы өчпөй. Свет өчөт. Свет өчсө суу өчөт. Для того, что они просто хотят пошуметь и повозмущаться. Күнүгө эртең менен саат 6да өчөт, 5те өчөт, 3 жолу өчтү кечээ. 3 жолу өчтү. Бул жерде чогулган эл дээрлик 1 айдан бери электр энергиясынын эскертүүсүз өчүрүлүп, ичүүчү суунун чыкпагандыгынан бийлик өкүлдөрүнөн жардам сурап кайрылуу кылуу үчүн жыйналышкан. Тактап айтканда, чогулган жарандардын айтымында Аламидин районуна караштуу Достук айыл аймагында 19-июлдан бери электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, натыйжада свет менен биргеликте таза суу дагы токтогон. Президент, дай нам денег, вот люди страдают, надо провод протянуть, надо там вот эту станцию сделать. Почему вы не требуете? Посмотрите, сколько людей. Наверное, если бы вы меры принимали, столько бы людей не собралось, не было бы проблем у людей. Согласитесь? Наверное, в городе живет, Нет, ему вы согласитесь хорошо, да? со мной? Ал арада чогулган элге аталган айыл аймактын башчысы өзү менен биргеликте Чүй облустук электр тармактар ишканасынын инженерин кошо ээрчитип келип, светтин эмне себептен өчкөндүгү боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылды. С утра до ночи сидеть без света? Не будет отключения. Не, аварийных никто не гарантирует. Нет, я еще раз говорю, именно плановый не будет, а аварийных никто не гарантирует. Вот и цены за электроэнергию. Вы можете дать свой гарантию, допустим, у вас есть же машина, да, машина? Делайте, пожалуйста, вовремя все. Почему по 10 раз мы звоним? 10 раз ваши операторы даже не знают, что... Ну вы прослушайте, запишите мой номер, прослушайте. Я вас услышал. Там записывается. Там все Если записывается. будут такие моменты, мы, конечно, будем примем меры. А до этого вы что делали? Принимаем меры. Как? Что-то не видно никаких изменений. Ну вы посмотрите, сколько людей. Наверное, если бы вы меры принимали, столько бы людей не собралось, не было бы проблем у людей. Наверное, Согласитесь? в городе живет, Нет, ему вы согласитесь хорошо, да? со мной? Если бы не было проблем. Нет, я говорю, И 6 часов По 12 часов нет света. Бир саат эмес, бир жарым саатка өчүрөсүңөр. Ал дагы ошол нерсе үчүнбү? ар кандай болот? 30 мүнөткө эле өчөт. Түшүнсөңүз, кээ бирде баягы силерде дагы возмущение болбосун деп, кээ бирде балдар атайын түн ичинде барып чыгарып өчүргөн учурлар болот. Алар да уктабай, эмне түн ичинде кылган убакыттарда болот. Силер уктап атканда биз оңдогондор болот. 30 мүнөттө оңдоп бүтөсүңөр. Түнкүсүн 30 мүнөткө эле өчөт да. Мен анткени сүт каждый 2 саат сайын сүт жылтам балдарга. Турганымда уже свет жок. Мне придется, байке, сөйлөсөңүз. Күнүгө эмес да. Мынчалык Бул деген сүткө акыркы эле могу 1-2 жума эле болду. А так андан кийин уже жанагындай эле плановый эле отключениялар болот. Ал и то редко. Сиз ойлонсоңуз, мен мынчалык сүткө, мен аны деген жылытыш үчүн канча деген кайнак суу куям. Анан кийин мен кечинде туруп алып, атайын кайнатып алам, термоска коюп коем. Анан кийин ошо мен аралаштырып берүүгө туура келет. А мындай свет бар кезде мен микроволновкага эле жылытып алам. Айтып атпайбы, кайта мына акыркы өчүрлөрдө мен кечирим сурап атпайбы. Биз бул уже андан отключениялар болбойт андай массовый. Просто жанагы заводдордун баарын өчүрүп салып, биз акырын бирден аларды деген алардан да требовать эттик.
тазалап эметкиле, анан кийин испытание кылып туруп анан кийин кошуп аттык да поочередь. Ошондон кийин токтоп калды. Азыркы күндө андай отключениялар жок. Например, ошол отключенияны, ушу телевидениени чакырып монча ызычуу кылганга чейин деле мүмкүнчүлүк болду да. Эмнеге именно ушу телевидение келгенден кийин анан сиз уже стоп койдуңуз. Биз атайын кылган жокпуз. Мына айтып атпаймынбы? Мен айтып атпаймынбы? 420 километр линия бар да, буяктачы. Ушу Ленинский участок деген бар. Ошолор баары кыдырып жүрдү да. Оңой эмес да, баарын кыдырып, ар бир опораны, ар бир эмени зынды карап чыгыш. Оңой эмес да, анын баарын ар бир трансформатор подстанцияны ачып карап чыгышат. Испытание кылат. Анын баары убакыт өтөт да. Бир күндө эле бүтө албайт да мындай нерсени. Биз ошончо таба албай аттык да. Анан кийин биз жанагы чоң крупный заводдордун баарын өчүргөндөн кийин анан кийин тынчып калды. Биздеги линияны баарын карап чыккандан кийин таза экен. Анан бул заводдордун баарын өчүргөндөн кийин анан тынчып калды дагы. Анан бул ар бир заводдун деген ТПларын, трансформатор подстанцияларын булардын өзлөрүнө каратып, жасатып, техобслуживание кылгандан кийин анан биз коштурттук да. Ошондон кийин анан тынчып калды. Мунун баары убакыт талап кылды. Талап болду да. Ошон үчүн айтып атам мен. Эми биз атайын кылган жерибиз жок. Чүй электр тармактар ишканасынын инженери билдиргендей, аймактагы электр чуалгылары көп жылдар бою жаңыланбай, эскилиги жеткенден улам авариялык жагдайга учураган. Ал эми кайсы жерден бузулгандыгын аныктоо, оңдоо иштеринин жүрүшү аяктаганга чейин ушул убакыт өткөн. Мен Доктурбаев Жолдош атым. Чүй электр тармактарынын башкы инженери болом. Азыркы учурда өчкөн жок. Мына айтып атпаймынбы, бир 19-июлдан баштап бир 2 жумадай ушундай болуп калды да. Биз дагы өзүбүз дагы бай издедик да. Кайсы жерде отключение эме болуп атканын, баягы перенапряжение деп коет, ошондой болуп, бул берлик 110-35-10 киловольт көмөкчү ордонда ОПН деп коет, ограничительный перенапряжение. Ошолор күйө баштады да. То есть бул эмнени билдирет? Бул деген напряжение баягы чоң өсүп кетип атканын билдирет да. Анан биз издей баштадык. Бригаданын баары, ар бир линиянын баарын кадарып карап чыкты. Баары бир жанагы трансформаторный подстанция деп коет, кичинекей көмөкчү ордондор. Анын жана айтпадымбы? Бул ушу полный аймакта эле Ленинский айыл өкмөттүн ушу аймакта, участокто 455 трансформаторный көмөкчү ордон бар, жанагындай кичинекей. Анын ичинен дагы эмеси 216 эле, ошонусу абонентский да, то есть бизге карабайт, баягы частный. Анан биз өзүбүздүкүн карап, баары таза экен. Баары таза, болбой эле ушундай жанагы скачоктор, волнениялар болгондуктан биз анан кийин баягы чоң крупный потребительдер, жанагы промзоналарды, то есть кирпичный завод, 5-6 кирпичный завод бар, БК билдип кабельный завод бар, рыбный хозяйство, ошолордун баарын акырындан өчүрдүк да, алардычы. Өчүргөндөн кийин тынчып калды. То есть алардын ТПлары, трансформаторлор биздин карамагында эмес, ошол тигилердин өзлөрүнүн карамагында. Анан алардын эми электриктер менен чогуу барып, кыдырып, бир сыра карап, эметсек ерлер бар, чаң басып калган, тигинде мындай экен. Анан мен аларга айттык, мен өзүм лично барып кыдырып чыктык да, ар бир эмени. Анан ошолорду баарын бирден өзлөрүнө тазалатып, бир сыра технический обслуживание кылып, анан кийин коштуруп аттык да. Кээрлер, конечно, таптаза экен. Добросовестный эмелер да бар экен, аларга таза экен. Эми алардын биздин жабдыктар болбогондуктан биз аларга эме карай албайбыз да, кире албайбыз, укугубуз да жок. Бирок бул ушул эмеден кийин биз барып болбой алар менен дагы кыдырып, баарын ушинтип бирден кайта кошуп чыккандан кийин, ушундай кошуп чыккандан кийин мындай уже эме болбой калды да, ушундай көрүнүш таптаза болду. Мына бул буквально дайыма эле эмес. Буквально ушу бир 19-июлдан баштап кичине бир 2 жумада ушундай болду да. Анан кийин уже жоголуп калды. Азыр уже бүттү, устранили. Жоголду да. Азыркы учурда өчкөн жок, тынч эле. Анан бул айтып атпайбы, баягы мурунку эмелерин баарын айтып баштады да. Плановый отключениялар болот, как жана техобслуживание кылабыз, тейлейбиз. То есть ремонттор кылабыз дегенде, ал эми кышка даярдык учурда. Эми элдерди да түшүнөм. Биз еще ремонт кылып өчүрүп атсак, анан кийин жанагы баары кошулуп бир эме болуп калды да. Ошон үчүн баягы булардын недовольствосун да түшүнөм да. Эми биз баардык аракеттердин баарын кылып атабыз. Мындан ары өчпөйт эми, буйрукса. Эми мындан ары мен эми баягы массовый өчпөйт, конечно. Гарантия любой нерсени бере албайсың да. Мисалы машина менен деле айтып келатсаң, дөңгөлөк жарылып калат деп гарантия бере албайсың. Ошондой сыяктуу эле бул деле электр жабдык любой жерде техник отказ болушу керек. Эми любой техник отказ болгондо биз оперативдүү ыкчам түрдө бар бригадабыз бар, ошолор барып устранение этип түшөт да. Пландык өчүрүү каралган эмес э? Пландык өчүрүүлөр каралат. Анткени кышка дайрыктар көрүш керек бизде. Анан ал график деген атайын түзүлгөн, чтобы баягы булардын дагы дайым өчүрө бербестен, например, может бир жумада бир өчүрүп, бир көчөнү кийинки өчүрүү качан?
Эми анысын азыр айта алайын, графиктин баарын карап чыгыш керек да. Биздин карамагыбызды айтып атпайынбы? Чүй областын жалпы Чүй областын карайбыз да. 296 000 абонентибиз бар. Көптөгөн көмөк чордондорубуз бар. Бир 6500 көмөк чордонубуз бар, жана кичинекейлерди айтып атам. Андан тышкары 35тен жогору да көмөк чордондорубуз бар. 97 көмөк чордон, 110 киловольттон 20 көмөк чордонубуз бар. 500 киловольттон 2 көмөк чордонубуз бар, анан 220дан 3 көмөк чордон бар. Анын баарын тейлейбиз да. Канча деген аба чубалыкларыбыз бар, кабелдик линияларыбыз бар, анын баарын тейлейбиз да, ошонун баарын өз убагында аткарабыз. Буга улай эле жыйындын катышуучуларынын бири электр энергиясын эскертүүсү өчүрүп күйгүзүүнүн жыйынтыгында үй тиричилик буюмдары болгон кир жуучу машина, муздаткыч сыяктуу нерселер тез-тезден бузулуп жаткандыгын, мындай учурда чыгымды ким төлөшү керектигин сурады. Ал эми электр тармагынын өкүлү мындай учурда сотко кайрылуу керектигин, үй буюмдарынын бузулуусуна светтин өчүп күйгөн себеп болгону аныкталса, ишкана төлөп берерин билдирди. Техникалар күйгөндө ким жооп берет, мисалы? Машинам күйүп кетти, холодильник күйүп кетти. Ошондой болсо ким жооп берет? Андай болсо, пожалуйста, сотко берсеңиз деле болот. Биз каралат. Эгер сот чечим чыгарган болсо, эгерде мына да ушу действительно биздин күнөөбүздөн оборудованиебиз күйүп кеткен болсо, ал төлөнөт, проблема жок. Ал сот менен кайрылат. Мыйзам чегинде да. Эме күйдү. Стираль машиналар, холодильниктерим күйдү да. Өзүм счетный ремонт. Силер жооп бересиңер мисалы? Жок, почему? Эгерде Үйдө кичинекей балдар бар. Свет өчсө, суу жок. Жок, андай биз кайдан билебиз сиздин оборудованиеңизге эмне болуп күйгөнүнчү. Ал үчүн деген далилдеш керек. Ал үчүн сотко кайрылыңыз. Эксперттер нанимать этилет. Ал эгерде действительно биздин күнөөбүздөн болгон болсо, төлөнүп берет, проблема жок анда. Эгерде далилденген болсо, анда эч маселе жок. Ал эми жыйынга катышкан ушул эле айылдын дагы бир жашоочусу электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашын, мындагы жайгашкан чоң кичи ишканалардын жалпы эл менен трансформаторду бирге колдонуусунан мүмкүн деген оюн билдирди. Анын айтымында бул жерде бир нече кирпич заводдору жайгашып, электр энергиясын көп колдонот. Ал эми көп энергия керектелгендиктен трансформаторлор чоң кубаттуулукту көтөрө албай калган. Биздин светтерди өчүргөнүн себеби бизде биякта деген башка предприятиялар кошулганда биздин немелергечи, светкечи кирпичный завод, рыбное хозяйство дегендер бар, ошолор бар да. Биз өткөндө барып келгенбиз бир заводко, кирпич заводкочу. Аякта Кытайдын жарандары иштейт экен, жалаң. Бир 20дан ашык Кытайдын жарандары иштейт экен. Барсак аларда свет өчүрүлгөн экен. Эч кимиси билбейт экен орусча. Арасында бир переводчик бар экен. Орусчаны анча-мынча билген. Ошодон сурасак, алардыкы дагы ошо биздики өчкөн времяда өчүп, биздики күйгөн времяда күйөт экен да. То есть биздин линияга кошулуп, ошо биздин эле подстанцияга күч келип аткан экен да. Алар башка кээ бир кирпичный заводдор бар, баягы твердый топливо менен колдонушат да. Алар твердый топливо колдонушпайт экен. Алар жалаң эле электрический менен эле отурушат экен да. Бул жерде бирок электр тармактары ишканасынын инженерин өзүн тааныштырган адам. Бардык ошол заводдор, ишканалардын бардыгы өзүнчө алардыкы деп. Өзүнчө болгондо анда башка времяда өчсө, алардыкы да башка времяда өчмөк да. Биздики өчсө, алардыкы өчпөй. Же алардыкы өчпөсө, биздики өчпөй. Неметмек да. Алардыкы именно биздики өчкөндө да, алардыкы да ошол моментте өчүп атат да. То есть башка времяда өчкөн жок да. Демек бир эле линияда. Биздин оюбуз ошо бир эле линиядабыз да. Ошолор эми алар эми чоң предприятия да. Алар мисалы үчүн өздөрү деле подстанция ачып алганга мүмкүнчүлүгү деле бар чыгар. Ошондой подстанция ачып алышса өздөрүнчөчү, башка эле бизге кошулбай элечи. Биздики мисалы үчүн анчалык чоң предприятияларга не рассчитанный чыгар да. Жанагы ЧПСтин начальниги айткандай 70-жылдары салынган немелер да биздикилер. 70-жылдары мынчалык завод, фабрикалар жок болчу да. Азыр болсо ушундай пайда болуп кеткенден аларың да жалаң электроэнергияга отурушат. Тем более алар чем обычный үйгө караганда көбүрөөк сарпташат да электроэнергияны. Ошон үчүн бизге нагрузка болуп кетип атат да, нагрузка болуп жайдын күнү азыр ушундай отключениялар болуп атат да. Мындан сырткары дагы бир айыл жашоочусу электр энергиясынын жоктугунан улам
Кичинекей наристесине сүт берүү үчүн кечкизин атайын самовар жагып, термосторго сактаарын, түнкүзүн ымыркайдын коркпошу үчүн шамдын жардамы менен күн кечирип жатканын кошумчалады. Мен, например, көп балалуу энем. Анан эгиздерим бар. Акыркы ошо эгиздерим кичинекей да. Ал мага өтө эле оор таасир кылды. Светтин өчкөнү, суунун өчкөнү. Анткени мен балдарымды жуунтушум керек, биянан сүт жылытып беришим керек да. Сүт жылытканга мен кайнак суум болуш керек постоянно, или плиткам иштеп туруш керек. Газ салганга мүмкүнчүлүгүм жок, чындап келсе. Анан кийин бул кайра светти өчүргөнү өтө мага кыйынчылык жаратты да. Анткени менки түнкүсүн дагы балдар сүт ичет, күндүзү да сүт ичет. Мен түнкүсүн дагы туруп сүт жылыткан маалда свети жок. Жарык жок да. Мен балдарым үйдө жарык жок, уктай албайт. Ар бир үйдө мындай светильник болот го, ошо светильник менен жатмай да биздики деле. Бу илгерки жашоого кирип атабыз, самовар жагабыз, самовар жагып, ал самоварыбыз кайнагы чакты балдарыбыз менен мен даже видео тартып жибергем. Эски чырактарда болгон жоқсызбы мындай неме? Жок, андайга эме кыла элекпиз, но бирок баягы свечкалар менен отурабыз. Телефон зарядтаганга убакыт жок, ал свет өчүп калат да, балдар кечке телефонду да. Анан, например, сүт жылытканымда мен мынчалык сүткө мага придется кипятогун көбүрөөк, почти суу эле ичип аткан болот да балдарчы. Суу, анткени кайнак сууну көбүрөөк куям, чтоб жылуу болуш үчүн. Анан свет өчөттө уже заранее самоварга кайнатам, термостарга куюп алам да. Ал деле эми көпкө чейин жетпейт мага, анткени бир маал жуунтуш керек болуп калат, бир маал сүттөрүн берип калышым керек. Жарандардын мындай пикиринен соң Достук айыл аймагынын башчысына кайрылууга туура келди. Анын айтымында электр чубалгылары оңдолуп бүткөнүн, авариялык жагдай жаралбаса эле эл свет жана ичүүчү суу менен толук камсыз болоорун айтты. Менин атым Жумалиев Тимур болот, ушу Достук айыл өкмөтүнүн башчысы болом. Тимур мырза, бүгүн азыр Гройс айылында турабыз. Ушул жерде могул чогулушка негизи эмне себеп болуп атат? Бул жерде элер суу, свет деп ушундай көйгөйлөрүн айтышат. Мен ушу жерде өзүм ушу жерде жашайм, Гройс айылында жашайм. Ушундай бир болжолду где-то 19 июлда ушундай электр энергиянын өчүрүү эмелери баштаган. Ошо учурда эле мен тиги начальник РЭС менен байланышып, өзүбүз чыгып, биякта каждый бир трансформаторду текшерип эметкенбиз да. Анан Север электрин жобу биздин ошо оборудованиянын баары эскикен, ошо сбой кылып баштаптыр. Анан кийин ушу бүгүнкү күнгө чейин оңдоо иштери жасап, Кудай буйрса, ушу бүгүн мына бүгүн уже кичине уже стабилизация баштады. Ошо электр энергия мына без перебоя берип атат да. Ошол нерсени баягы элдерге жеткирүү, түшүндүрүү иштери болгон жокпу? Себептен азыр бул жерде бир канча жүздөн ашык адамдар чогулуп атат мындай. Ооба. Түшүндүрүү иштери эми бул аварияны мындай алдын ала эскерте албайсың да, авария эми боло берет да. Анан мен өзүм катышкам, жеке өзүм ошо тиги РЭСтин кызматкери менен чогуу жүрүп, тиги 3-4кө чейин алар менен жүрүп, ошо маселени чечкенге жакын алар менен болгом да. Алдыда ушул маселелер чечилет да. Алдыда дагы улам кетпөйбү. Себеби бул жердегилердин айрымдары айтып атат, баягы үйдөгү тиричилик техникалар дагы ушул себептен бузулуп атканын. Биз аны түшүнүп атабыз. Бирок ошо РЭСтин руководство өздөрү айтып атышат, уже стабилизация болду. Кудай буйрса, бүт оборудованияны уже акырындан алмаштырып атат да. Бул биздин Берлик подстанциясы уже азыр эле айтып кетишти, 70-жылы орнотулган экен. Эски оборудованиянын баары эски, кичине сбой берип атыптыр. Тургундар башка да жана завод аркөриклерин кирпич завод деди, ошолордун да тиешеси болушу мүмкүн деп атпайбы? Ошону дагы азыр мына мен өзүм бияка тиги ЧПСтин инженерин чакырганбыз, ошо Бишкек Несктен келди, мына өзү Север электрин биздин Аламүдүндүн начальниги келди. Мо элдер айтып аткандай, көп мындай промышленный предприятие кошулуп тур, ошого өчүп атат деп, мына жаңы эле руководство Север электрин айтты.
ушу белик подстанциянын загруженный мощность 40% дейт. Андан эмес дейт. Жыйын кылып ушул маселе боюнча жыйын кылышып, андан сырткары прессаларын чакырышкан. Анан ошол чакырып атканда дагы азыр бул жакта күч түзүмдөрүнөн келди, башка жактардан келишти. Мындай чогулуш кылганга болбойт деп, чана негизи эле канча убакытта чогулуш кыласыздар? Себеби элдердин негизи эле көйгөй аябай эле көп экен. Силер туура айтасыңар, биз квартал сайын айылдарга мындай чогулуш кылабыз. Мындай биздин Акыркы жолу качан болгон? акыркы жолу аркы жумада болгон. Белик айында сход өткөргөнбүз. Почти жума сайын биз сход. Мону бизде Жума сайын өткөргөндө ушунча көйгөй жаралып калып атабы? Жок, биз, например, биз айыл өкмөт тарабынан биз өзүбүздүн иш планыбызды көрсөтүп, ошо менен эле алып барабыз да сходту. А биякта именно ошо свет маселеси болуп, электроэнергия маселеси болуп, ошондой жарап биякта чогулду эл да. А суу маселесичи, таза суу маселеси? Таза суу, ошо таза суу свет өчсө, естественно, ошо таза суу өчөт да, ошо мындай генератор орнотуп албайсыздарбы дейм. Жок, эми ал мындай чоң, мындай водозаборный башняны жүргүзүш үчүн мындай чоң генератор керек. Аябай акча каражат аябай көп кетет. Бирок биз азыр алдын ала ошону иштеп, азыр заявка бердик, өзүбүз тендерге бердик да. Мындай аракет кылабыз, ушул каждый водозаборный станцияга ушундай генератор, Кудай бурса. Бүгүнкү күн боюнча белгилеп айта кетесизби? Бүгүнкү күндө азыр биякта митинг болуп атабы же айыл өкмөттүн чогулушу болуп атабы? Жок, азыр эми митинг эмес, бул как бы биргеликте түшүндүрүү иштери болуп атат. Түшүндүрүү иштери, мына элдер кайрылды, ушундай түшүндүрүү иштерди жасап бергиле деп, ошо максатым. Буну митинг деп атоого болбойт да негизи? Жок. Буга чейин азыр эле бул жерде күч түзүмдөрү келип соттун чечимин көрсөтүп кетип атышат. Мындай чогулуштар болбош керек болчу деп, анда сиздер кандай иш алып барып атасыздар? Жок, ал мындай да. Булар биздин тиги МВДнын кызматкерлери мага да кайрылышкан, эмне деген митинг деп. Силер билгендей, ушул жумада Аламүдүн районунда көп митингдер болгон. Манас Атада, Васильевкада мындай мыйзамсыз курулуп кеткен үйлөрдүн бузуу иштери болуп атпайбы азыр. Ошол себептен биякта ошондой токтом бар да, мындай чогулушпаш үчүн чыгарылган да биздин Аламүдүн районунун сотунан. Бирок бизде биякта мындай орусча айтканда мына мирный митинг, мирный эме болуп атат. Митинг эмес эме, чогулуш болуп атат. Түшүндүрүү иштери элдерге, түшүндүрүү иштерди биз кылып атабыз. Соттун чечимин карасак, соттун чечиминде бүгүнкү число менен айтылып жазылып турат да, токтом. Сиздерге буга чейин да айтылды беле? Эмне боюнча? Мындай чогулуштар кылганга болбойт деп. Жок, айтылган жок. Айтылган эмес, азыркы учурда эле ушул токтомду өтүп келип атышат. Силерге эскертүү берилген эмес? Жок. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Рашид, Гроздо жашайм. Бизде мындай маселе да, свет өчөт. Свет өчсө суу өчөт. 2 ай уже 1,5 ай, почти 2 ай болду да. 2 ай, 2,5 ай, 2 ай болду, 2 ай грубо. Свет өчсө суу өчөт. Адамдар баары кыналып кетти. Ошол маселени чечиш керек. Даже свет өчсө биякта насосный станция турат. Ошо насосный станцияга башка отдельный фидер кылсак жакшы болмок да. Анан бизде свет өчсө, тиякта пятилеткада кирпичный заводдор бар. Тиякта свет болот, биякта жок, Берликте жок, Гроздо жок. Ошон үчүн адамдар баары кыналып кетти да. Аварийный ситуация, то кабель күйүп кетет, дагы бир нерсе болот, фидер күйүп кетет, ошону атайт да. Ошол маселени бир проблеманы решит кылыш керек.